Манас шаарында муниципалдык автобустардын жол акысы көтөрүлдү. Бул маселе шаардык кеңештин сессиясында талкууланып, депутаттар макулдугун беришти. Ушул тапта шаардык кеңештин токтому даярдалууда. Ал күчүнө кирсе, төлөм жаңы тариф менен кабыл алына баштайт. 4-нчү маселе Манас шаарында каттоочу муниципалдык автобустардын калкка көрсөтүүчү кызмат акысы жөнүндө. Добуш берип коюңуздар. Жаңы тарифтер төмөнкүчө бекитилди. Шаар ичиндеги жол акы 15 сомдон 20 сомго көтөрүлдү. Ак Тилек шаарчасынан каттам 20 сомдон 30 сомго, Төшкүччү айылына баруучу каттам 25 сом болуп белгиленди. Ал эми окуучулар үчүн жол акы мурдагыдай эле 10 сом бойдон калды. Жол акыны шаар ичинде 20 сомго көтөрүп берүү жөнүндө сунуш бергенбиз. Себеби бизде азыркы күнү тетиктер аябай кымбат болуп атат. Биринчиден, экинчиден биздики метан газыбыз кымбатка түшүп атат да. Мурда 31 сомдон 33 сомго чейин болсо, азыр 33 сомдон 35 сомго чейин көтөрүлүп кетти. Биз ошол себептен 15 сомду 20 сомго көтөрүү боюнча сунуш бергенбиз. Бирок азыркы күнү токтом чыга элек, депутаттар кароодон өткөзүштү. Кудай буйруса, ошо токтом чыккандан кийин ошо 20 сомду колдонууга киргизебиз. Негизги себеп бизде тетиктердин кымбат болушу болот. Коомчулукта бул маселе боюнча ар кандай кайчы пикирлер жаралууда. Айрымдар жол акы мурдагы бойдон калса болмок дешсе, башкалары баа көтөрүлүшүнө каршы эмес. Азыр бензин, газ дегендер кымбаттап атат да. Ошолорго жараша кымбаттатпай берсе болот. Эми элдин капчыгын да караш керек да. Элдин капчыгы азыр эл өзү да кыйналып турган кез, кышында, жайында бар. Все равно бар кыйналып турган кези да. Pensionerler yetkizishimiz qiyin hozir. O'shunga 15 so'm bo'yicha qolsa ham yaxshi o'zi. 15 so'm bo'yicha qolgani yaxshi. Pensiyalar qancha? Pensiyamiz o'zi bir oyga yetmaydi. 7600 so'm pensiya olamiz. Endi avtobusda ham qimmatlab qo'ysak, qiyinda pensionerlarga qiyin bo'ladi. Benzin qimmat, bari qimmatchilik bo'ldi, turalar 20 so'mdan normal ellerge mening aytishim bo'yicha. Endi jeki o'yimdan ellerni o'yi qanday bilmayman. 5 so'mdan boy ham qolmaydi, kambag'al bo'lib qolmaydi. Ko'pchilik mine dedi o'shada. Endi ozgina pensiya olamiz, yeter, ko'pi ketar, ozi yeter deydi. Endi ko'pchilikka qarab 20 so'mga qilar. O'quvchilar var, studentlar var. Жақсы болот эле мурун коюнча калса эле. Эми Манас шаарындагы муниципалдык автобустарда жол акыны атайын карта аркылуу төлөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул үчүн тиешелүү жабдыктар орнотулуп, төлөм системалары ишке киргизилүүдө. Жаңы система иштей баштагандан кийин жарандар мобилдик тиркем аркылуу автобустун учурдагы жайгашкан жерин жана аялдамага канча убакытта келе турганын реалдуу режимде көрө алышат. Ошо валидаторлорду орнотуу, GPS трекерлерди орнотуу. Азыркы күнү ошо GPS трекерлерди текшерүү системасын жүргүзүп жүрүшөт азыр жолдо. Бизде Казакстан менен иштеп аткан Сапар Pay деген ошо менен сүйлөшүп, ошол системаларды орнотуп жүрөбүз азыр. Азыркы күнү только системасын гана орнотуп жүрүшөт, калган оборудованиялары бардыгы орнотулуп бүттү. Бул төлөм кандай болуп калат? Карта аркылуу Карта алып, азыркы күнү школьниктер үчүн школьник деген карта и чоңдор үчүн стандарт деген карта. Ошол карталарды биз жакынкы күнү система толук орнотулуп бүткөндөн кийин ошол карталарды мектептерге и жана автобустун айдоочуларына беребиз. Ошол карталарды сатып алат. Ошол карталар сатылгандан кийин ошол карталарды толуктап эле ошол карта менен төлөмдөрдү жүргүзө беришет. Бирок QR коддор дагы коюлат, М-банк аркылуу төлөнөт. Бардык Кыргызстандагы иштеп аткан карталардын негизинде бардыгынан төлөм жүргүзүлө берет. Ошол карта менен төлөсөңөр, ошол жол акыдан дагы үнөмдөө иши болот. Ар бир төлөмдөн 3 сомдон үнөмдөө жүрөт. Окуучулардын картасынан башкасы. Муниципалдык автобазанын жетекчисинин айтымында автобустар 7-10 минут аралыгында жүрөт. Манас шаарында газ жана электр энергия менен иштеген жалпы 60 автобус бар. Алар 7 линия боюнча каттайт. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.